Отунбаева менен Жээнбековго экс-президент макамы мыйзамсыз берилген. Отунбаева айтып жаткан кырсык шайлоо бул Атамбаев менен Жээнбековдун шайланганын өзү жоболоңду болгон. Экөөнүн айынан мамлекет 10 жылда эткеминде, себеби экөө тең бийлик башына келип, коррупцияга аралашып аны гүлдөтүп жүргөнү бийликтен кеткенден кийин ачыкка чыгып отурат. Эми жаңы шайланган Садыр Жапаров сизде карапайым элиңиз 80% колдоп жаткандан кийин Атамбаев менен Жээнбековдун кылмыштуу иштерин дыкат текшертип, күнөөлүү болсо жалпы элге жарыя кылып, жоопко тартыңыз. Себеби сиз аларга жаман иш жасап чукуп жаткан жериңиз жок болгону, өзүңүз айткандай мыйзам бардыгына бирдей экенин тастыктаган болосуз. Айталы учурда Сооронбай Жээнбековго коррупция мамлекетте чырмап алды. Токтотуп чара көрүңүз деп канча кайрылбай эле мага факты бергиле деп мурдун балта кеспей олтуруп алды. Анан кызматтан чегингенден кийин Таировдун, Дыйканбаевдин, Токаевдердин жана башка шулуундардын кылмыштуу иштерин жаап жашырып келгени билинип отурат. Ошол эле пандемияга эмне үчүн жооп бербеши керек? Ушулардын шалакылыгынан канча деген жарандарыбыз бул дүйнө менен кош айтышып кетти. Андай болсо жоопкерчиликтен баарын бошотуңуз. Урматтуу Ажо, сиз Жээнбековдорго бир тыйын дагы карыз эмессиз. Ажолук такты сизге колко кылып өткөзүп бергидей, ал Жээнбековдордун атасынан калган эмес. Кыргызстан элинин 80% сизге ишенип Ажолукка шайлады. А сиз ырым кылып, кылмышка шектүү иштерине көңүл бурган жокмун дегенчелик кылып жатасыз. Бул туура эмес. Жалпы эл нааразы. Отунбаева менен Жээнбековго экс-президент макамы туура эмес жана мыйзамсыз берилген. Булар кайсы жыргаткан эмгектери үчүн мамлекеттин эсебинен жашашы керек. Эмне акчаны оңду солду чачкандай өлкөбүз бай беле. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, карапайым эл 2-3 миң сом пенсия менен жашап жатат. Ушундай пенсия алып жашашына Отунбаева менен Жээнбековдун түздөн-түз тиешеси бар. Ошон үчүн жалпы эл сизди эрге түз олтурат бекен же мурункудай эле кыйшык олтурат бекен деп аябай салып карап олтурат. Атамбаевдагы кылмыштуу иштерине толугу менен жооп берсин, бул элдин талабы. Себеби ал башында турган убактылуу өкмөттө бийлик алып келебиз деп канча деген жигиттер окко учушту. Убактылуу өкмөт убаданы үстүнө берип жаркын жашоо болот дешти эле, эмне болгонун 10 жылдан кийин көрүп жатабыз го. 2010 жылдан бери Тоо кен тармагындагы кенди казууга лицензияны оңду солду таратып, мамлекеттин кызыкчылыгы корголбой, үлүшү дагы жок болуп отурат. Болгону салык төлөп жатат деп элдин башын айландырып, ишендирип алдап келишкен. Буга ким жооп берет? Урматтуу Садыр Нуркожоевич, чынында сиз эскилерден калган, кокосуна чейин коррупциялашкан, криминалдашкан, эң арттагы кризиске баткан мамлекетти кабыл алып, мойнуңузга оор жүктү алдыңыз. Ошондуктан кыргыз элиме кайрылып айта кетерим, ажобузга ушундай оор жүк жүктөлүп жаткандан кийин кызматка кимди алып, кимди коеруна тоскоолдук кылбай, жагымдуу иштешине шарт түзөлө. Антпесе очорулган мамлекетти канди бутуна тургузат. Биз 80% бул кишиге ишеним көрсөткөндөн кийин 2-3 жыл убакыт берип, колуна кол, бутуна бут болуп жардам берели. Болуш Султанов, Булак Азия Ньюс кезети. Тилекмат Куренов эмнеге Максат Мамыткановду аферист деп атады? Жетим тоону коргоо кыймылы вице-премьер-министринин милдетин аткаруучу Максат Мамыткановдун BBC-ге берген маегинде айтылган маалыматтар боюнча ага жооп берди. Билдирүүнү аталган кыймыл социалдык тармактагы түз эфир аркылуу билдирди. Билдирүү жасаган Тилекмат Куреновдун айтымында азыркы эң эле орчундуу маселе бул жетим тоонун коргоп калуу. Кыргызстандын экономикасын көтөрө турган өлкөдө жетим тоодон башка кенибиз жок. Ал эми кечээ министр Максат Мамыткановдун BBC-ге берген маегинде айткандары такыр туура эмес. Бизде башка мамлекеттердегидей запастагы кен байлыктарыбыз дагы жок. Комтөр дейбиз, бирок андан деле канчалаган алтындар сыртка чыгып жатат. Өлкөнү өнүктүрүүнүн жолун өзүбүздөн издейли деп айтылат билдирүүдө. Булак Назар Ньюс. Исхак Пирматов коррупционер катары жоопко тартылабы же соодалашабы? Буга чейин депутат Исхак Пирматов Кыргызнефтегаздагы коррупциялык ишмердиктери миллиондогон доллар өлчөмүндө мамлекетке зыян келтиргени боюнча кылмыш иштери козголбоду беле. Андан сырткары Манас эл аралык аэропортундагы май ташуу боюнча көмүскө бизнес жүргүзгөнү, Бишкек мэриясынан жерлерди алган, ошондой эле Чүй облусунан да жүздөгөн айыл чарба багытындагы гектарларды энчилегени ыраспы. Беловодскийдеги балыкчыдагы жана Түштүк регионундагы нефти базаларды менчиктештирип алганбы деги эле Исхак Пирматовдун шектүү ишмердиктерин күч органдары эмнеге ачыктабайт?
деген суроону коомдук ишмер Кубаныч Кадыровго узаттык. Калк айтса, калп айтпайт дегендей убагында Кыргызнефтегазда башчы болуп турганда өтө чоң коррупциялык иштерди жасаганы боюнча кылмыш иши ачылып, аягына чыкпай калган. Себеби экс-мэр Албек Ибраимов жардам берип, жогорку кеңештеги КСДП аркылуу жабылып калган сыяктуу, бирок мындай иштер бекер бүтпөсүн эл журтубуз айдан ачык билет да. Мындан тышкары Албек Ибраимов экөө аэропортко барганы бирдикте көп мыйзамсыз коррупциялык иштерди жасаганы тууралуу да айтылып жүрөт. Мурунку Ала Тоо мейманканасынын эски маанидеги статусуна карабай талкалап, буздурушу банын ордуна көп кабаттуу үйлөрдү салдырып жатышат. Эркиндик бульвары бүгүнкү күнү мага жеткен маалымат боюнча кайра кылмыш иши ачылып, миллиондогон акчаларды кайтарып берип жатыптыр деп угуп атам. Мэрия маршруттук таксилер жол кирени 20 сомго чейин көбөйтүүнү талап кылууда. Бишкек шаардык мэриясы 22 январда маршруттук таксилерди тейлеген жеке фирмалардын жетекчилери менен жолугуп, акырындык менен жол кире акысын көтөрүү маселесин талкуулашты. Маалыматка караганда, жеке фирмалар тарифти 19-20 сомго көбөйтүүнү талап кылышууда. Мэрдин милдетин аткаруучу Балбак Төлөбаев маршруттук таксилердин акысын 15 сомго, автобус жана троллейбустардын тарифин 10 сомго көбөйтүүнү сунуштаган. Пенсионерлер жана мектеп окуучулары 8 сомдон төлөйт. Бул арада шаардык транспорт системасын реформалоо үчүн мэриянын алдындагы транспорттук саясат боюнча кеңеш түзүүгө тапшырма берилди. Өткөн аптада Бишкектеги маршруттук таксилердин айдоочулары тарифти көтөрүү талабы менен акцияга чыгышкан. Эгерде ал талап аткарылбаса, иш таштай турганын билдиришкен. Булак репортер KG. Төрахан Жунусбаев, Мегакомдун 60 000 сом айлык алам. Бул тууралуу ал Азия Ньюс кезинде берген маегинде билдирди. Азыр Мегаком компаниясында башкы директордун кеңешчиси болуп иштеп жатам. Жумуш оор деле эмес, айлыгы 50-60 000 сомдун тегереги. Эми алда иштегенге жараша да азыр Мегаком компаниясында мамлекеттик кызматкерлерди кантип Мегакомго өткөрүп алабыз деген максатта алектенип жатабыз. Жарым жылдын ичинде жакшы жыйынтыктарды көргөзүп, алдыңкы катарга чыгуу мүмкүнчүлүгүнө жетебиз. Ал боюнча иш пландар дагы түзүлгөн, деди ал. Булак Коом пресс. Ташболот Балдабаев, экс-депутат. Кыргызстандын авторитети өтө эле чоң опур-топур маареке өткөргөндөн же каражат үнөмдөгөндөн өзгөрбөйт. Кыргызстандын авторитети өтө эле чоң опур-топур маареке өткөргөндөн же каражат үнөмдөгөндөн өзгөрбөйт, деди бүгүн 24 январда Назар Ньюс KG маалымат агенттигине саясатчы Ташболот Балдабаев. Ташболот мырза, президент Садыр Жапаров стереотиптерди жана шаблондорду өзгөртүп инаугурацияда ашыкча чыгымдан баш тартты. Каражатты үнөмдөйм деген аракетинен эми инаугурация жупун өтүп, эл аралык нормаларга жооп бербей калбайбы? Кыргызстандын авторитети өтө эле чоң опур-топур маареке өткөргөндөн же каражат үнөмдөгөндөн өзгөрбөйт. Ал турсун, андай маарекелер мамлекетибиздин авторитетине таасир дагы бербейт. Кыргызстандын авторитети экономикага өнүгүү жолуна түштү. Билим, илим, маданият өнүксө гана өзгөрөт. Кыргызстанда мыйзамсыз 3 жолу төңкөрүш болуп, төңкөрүш жолу менен бийликке келүү адатка айланып калды. Мына ушулардын баары Кыргызстандын авторитетин эл аралык деңгээлде кетирип жаткан факторлор. Садыр Жапаров мурункулардай эле тойлорду берип, жолдорду жаап баштаса, бүгүнкү элдин ишенимине балта чабат. Ал ошону сезип, ашыкча чыгымдардан баш тартып, жолду жабууга тыюу салды. Октябрда болуп өткөн төңкөрүш жана андан кийин болуп өткөн шайлоо чоң салтанат менен президенттин жумушка киришине шарт түзбөсүн сезип, Садыр Жапаров элге жупуну көрүнөйүн, жөнөкөй болоюн, жыйнаган авторитетимди төгүп, элдин ишенимин кетирип албайын деген максатта иш кыла баштады. Булак Назар Ньюс. Дастан Бекешев депутаттарга нааразычылыгын билдирди. Депутат Дастан Бекешев кесиптештеринин жогорку кеңештин регламентине өзгөртүү киргизүү демилгесине нааразы. Бул тууралуу ал Твиттердеги өзүнүн микроблогуна жазды. Белгилей кетсек, мыйзам долбоорунун авторлору мыйзамдын ченемдерин Конституцияга шайкеш келтирүү маселесине келгенде коомдук талкуун өткөрүүнүн кажети жок деп билдирген. Медиа саясат институтунун эксперттери Дастан Бекешев менен жарандар Конституциялык кеңешме тарабынан иштелип чыккан өлкөнүн негизги документинин долбоорун талкуулоо мүмкүнчүлүгүнөн ажыратылбашы керектигин ойго кошулушат. Бирок алар парламенттин сайтына мыйзам долбоорлорун талкуулоонун календардык планын мындай демилгени көрө электигин белгилешет. Кийинки отурумдун графигинде 2021 жылдын 27 январында мындай мыйзам долбоору жок. Эске салсак, 10 январда өткөн референдумдун жыйынтыгы боюнча президенттик башкаруунун формасы тандалган.
Демек эми Конституцияга плебисциттин жыйынтыгына дал келе турган өзгөртүүлөрдү киргизүү керек. Булак Назар Ньюс. Италиянын өкмөтү TikTokко чектөө койду, себеп жаш кыздын өлүмү. Италиянын жеке маалыматтарды коргоо бюросу TikTok социалдык тармагынын бардык италиялык колдонуучуларынын жашы белгисиз эсептерин убактылуу бөгөттөө чечимин кабыл алды. Бул тууралуу департаменттин сайтына шилтеме берүү менен ПКБ билдирди. Чектөө 15 февралга чейин созулат. TikTok социалдык тармагынын бөгөттөө чечиминин себеби Палермодо 10 жаштагы кыздын өлүмү болду. Ал TikTok сайтына популярдуу болгон тенденцияны карманууга аракет кылган. Италиянын La Repubblica гезити билдиргендей, туугандары кызды үйүнөн эс үчүн жоготкон абалда уюлдук телефон менен табышкан. Кыз оор абалда ооруканага жаткырылды. Дарыгерлер аны сактап кала алышкан эмес. TikTok катчасынын айтымында, администрация социалдык тармактарында адамдарды мындай нерсеге катышууга үндөй турган мазмун тапкан жок. Биз кооптуу болушу мүмкүн жүрүм-турумду үндөгөн же үгүттөгөн эч кандай мазмунга жол бербейбиз деген жана маркумдун туугандарына көңүл айтып анын өлүмүн иликтөөгө салым кошууга даяр экендигин билдирди. Январь айында TikTok өспүрүмдөргө чектөө киргизген. 13 жаштан 15 жашка чейинки колдонуучулардын эсептери купуя бойдон кала берет. Жана аларды бекитилген жазуучулар гана көрө алышат. Ошондой эле алар дуэттерди 16 жаштан жогору колдонуучулар менен гана сүрөткө тартууга уруксат алышкан. Булак Назар Ньюс.